Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Урматтуу Замирбек Курамаевич, сизге мына жогору жакта менин кесиптештерим дагы бир нече ирет кайталап, бизде дагында болсо сот системасында болуп жаткан көйгөйлөрдү ачыктан айтты. Мен ойлойм, мунун баарына сиз өзүңүз көңүл буруп, ал жат көрүнүштөрдү мындай четке кагас деген. Анткени биз мына кече дем алыш убагында дагы эл менен, шайлоочулар менен жолукканда дагында болсо элдин арасында нараазычылыктар өтө көп. Себеби ошол биздин эле Сузак районунда мына элдин малын урдап жүргөн урууларды кармап алып келип милицияга өткөрүп бергенден кийин кайра эле сот аркылуу мына бошонуп чыгып кетти да. Ага өтө эл наразы болуп, ушун бүгүнкү күнгө чейин ушул сот системасында коррупциялык схемаларды ушул жерден айтып кой деди эле, мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизге айтып жатам. Анан ошону менен бирге мына кече жакында эле көрдүңүздөр 5 дарыгерди СИЗОго киргизди. Элдердин, коомчулуктун, дарыгерлердин кайрылуусу менен кайра чыгарды. Буга ким жооп берет? Сиздин жеке көз карашыңызда ошол төрага катары бул кандай сиздин көз карашыңыз ушул болгон окуяга? Айбек Тураталиевич, эми сиздин сурооңузга мен кыскача эле жооп берейин. Дагы тергөө иштерине мен аралашкым келбейт. Ким жооп берет дедиңиз, күнөөлүү жооп бериш керек. Кыскача шуну айтам, анан жанагы мал уурдоочулук боюнча айтып атпайсызбы? Эми ал ишке мен кирише албайм, бирок бардык эле иштерде кылмыш кылган киши сөзсүз кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек. Бирок ошо кылмыш кылган кишилердин, адамдардын, кылмышкерлердин далилдерин мыйзамсыз түрдө чогултулуп калган болсо, тергөө органдары тарабынан, в том числе мына, конечно, биз прокуратура менен ушу сот реформасы жөнүндө иш жүргүзөбүз деп жүрөбүз ушундачы. Эгерде кылмыш кылган кишинин далилдерин мыйзамсыз түрдө чогултулуп калган болсо, албетте мыйзамдын талабы ошондой. Кылмыш кылса кылгандыр, бирок далилдерди мыйзамсыз топтогондугу үчүн иш кыскарат да. Бул мыйзамдын талабы. Жана жазык процессуалдык кодексинде ачык жана так көрсөтүлгөн. Анан эми жана мал уурдоочулук боюнча мен аны караштыралы. Ал боюнча дагы биринчи же экинчи инстанцияда болсо, анда жогорку сотко келсе керек. Эске алабыз. Эми мына сиз айтып калдыңыз, мыйзамды аткарышыбыз керек деп. Ошо мыйзамды аткара турган мына сиз менен бизбиз. Туура? Эгер ошол убакта туура эмес далил чогултса, анда мына урматтуу прокуратуранын өкүлчүлүгү. Сиздердин оюңуздар кандай анда? Эгер ошентип туура эмес эле фактыны чогултуп алып барып, биз качанга чейин ушинтип бирибиз кармап, экинчибиз кое берип жүрө беребиз? Жок. Андай факты болсо, арыз менен кайрылса биз карап беребиз, карап мыйзамдуу чечим кабыл алабыз. В отношении кого-то не было. Турусбек Кубатбекович, эми мындай нерселер баары жөн жерден айтылбайт да, факты менен карап деле көрүлүп атат. Эми мына мен жогоруда мисал келтирип кеткен, эл өзү кармап фактылар менен алып келгендер чип кетип атат. Бул жакта жогорку соттун төрагасы айтып атат. Балким ал жерде ошонун күнөөсүн мойнуна кое албай калгандыр ошол тергөөчүлөр деп. Кийинки суроо, мына көпчүлүк учурда биринчи же шаардык сотто, райондук сотто, областтык сотто же акталып, же караланып келип, жогорку сотко келгенде акталгандар кайра караланып калып атат, жазаланып. Акталып келгендерге кайра сот тескери өкүм чыгарып коюп атат. Эмне областтык, райондук соттор башка мыйзам менен, жогорку сот башка мыйзам менен иштейби? Бул бир эле случайда эмес, көптөгөн случайларда ошондой болот да, бирок аркасынан кайра эле ошолор судьялар ишини улантып кетип атат. Эч кандай мына сиз айткан мыйзам бир жерде иштебей атат. Бир дагы сот ошол өзүнүн туура эмес чыгарган чечим үчүн жазаланган фактыны көрө элек. Мына сиз өзүңүз дагы айттыңыз, эч кандай андай болгон жок деп. Бирок мындай иштер өтө көп болуп атат. Ага кандай дейсиз? Бул айтып аткан сурооңуз боюнча, талабыңыз боюнча мен эмне айтмакчымын? Бизде жанагы бирдиктүү тажрыйба дейт. Муну 30 жыл мурда айтып келишкен. Ал учурда мен бир нече жолу сотко келип кетип жүрүп, мына азыркы убакытка чейин мына өзүм ушуга кептелип жатабыз. Ошон үчүн биз жана жогоруда айтып кеттим, азыр 3-чү же 4-чү жолу айтылып атам. Жазык процессуалдык кодексине жана жазык кодекстерине, граждандык кодекстерге өзгөртүү кирип, азыр мына талкуулап атышат.
Биз киргиздик ошонучу. Мен сиздердин алдыңыздарда ушу бетим кызарбасын деп ошону жетишип калайын деп. Потому что баягы мен биринчи келгенде эсиңиздерде бар да. Айткансыздар, мыйзамдарга мына демилгени берип атабыз. Өзгөртүү толуктуу киргизгиле деп. Биз киргизгенбиз. Азыркы учурда талкууда жүрүп атат. Комиссиянын составында прокурорлор билишет анычы. Ушундайбы прокурорлор, талкууланып атат мына. А мен деп айтпайын эми, биз сот системасы киргиздик ошо. Сиз айтып аткан талаптар ошондон чечилет. Сиз айтып аткан жанагы бирдиктүү тажрыйба, же болбосо орусча айтышат экен тиги единая практика депчи. Анан ошондо башталат. Анан мыйзамга өзгөртүү киргизе албасак, мыйзамыбызда жолтоо болуп калып атса, естественно киргизе албайбыз да. Рахмат, буюрса ал мыйзамдардан өзгөрүлөт. Балким ал күндөрдөн алыс эместир, андадан ушул биздеги чыныгы элдин баягы көйгөйлөрү чечиле турган мыйзамдар болсо. Себеби сандан сапатка өтүп, буюрса сиз өзүңүз айткандай сиздин дагы бетиңиз кызарбай, биз дагы элге мына үнүңүздөр жетти, сиздердин үнүңүздөр жеткен үчүн ушундай оң жагына чечилип атат деген күн келсин. Рахмат.